Амансыздар мекендештер, мына Самара обласына Залқар акамдын сарайын тартканы келсек, бұл жерден Кыргызстанга уй ташып аткан, как раз учурда Кыргызстанга уяп кетип аткан Иси деген агабыз бар экен. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Агабыз 30 баш аңгусту Кыргызстанга саткан алып кетип атыптыр тугандар. Егер кимдир бирөө ала турган болсо, байланыштырсаңыздар болот. Бул уйлар жакын арада 1-2 күндө Бишкекке барат. Дальше болсо карантинден кийин Жалал Абад жакка кетет, же болсо ошол жерден жергиликтүү бааны коюп сатууга чыгат дегендейчи. Анан чарбага кызыккандарга ушул видеону жөнөтүп коюңуздар. Агам менен азыр маалымат берелик. Баалары кандай болот? Кунажын алган жакшыбы, балалуу мал алган жакшыбы, торпо алган жакшыбы? Бир маалымат берсин. Бир амандашып алдыгам. Ассаламу алейкум. Ушул аңгус, Айбердин аңгус уйларын Кыргызстанга алып кетти аз. Бүгүн жолго чыгабыз. Буйрса. 30 баш уй, 15 баш торпо бар, 5 баш букасы бар. Bunun içinde bozdor dağı var. Азыр качып аткандар дагы бар. Азыр качып аткандар дагы бар. 1 жаштан өткөнү бар. 3 жаш, 4 жашка чейин да. Эң чоңдор 1-2. Өспүрүмдөр экен. Өспүрүмдөр. Чарбачылык алсаңар болот. Бүт документтери бар. Азыр мамлекет жардам берип атат элдерге. Эт багытындагы малдарды алып атышат. Документтерин мамлекет жардам берип атабы? Арзан процентте берип атат да, 3% менен алып атышат. Бизден 2-3 жыл алышты уже. Документтерин өзү бүтүрүп беребиз. Алышта болот. Канча жаштагы уй мисалы мына аңгус? Бул уй ошо 1-тоңгуч 3 жашта. 1-тоңгуч 3 жашта? Баласы бар азыр ушунун. Эркек ургачы бар? Точно билбейм. Эркек ургач экенин билбейм, баласы бар. Ушулар ака канчага айланып калат бизди Кыргызстанга? Биздин Кыргызстанга азыр баарынын эле тегиз жетиши, торпоктору эсептелбегенде 160 000 сомдон жетип барат. Өзү жалгыз. 30 баш уй, 5 баш бука 160 000 сомдон жетип барат. Сатылыш эми карап, сатылышынын ал жакка баргандан кийин баасын чыгарабыз. Az точно жетип бара турган баасы 160 000 сомдон. Мына букалар канча жаштыкалар мына? Мына ушул жерде көргөзсүңбү? Булар 1 жаш былтыркы 2024-түн торпоктору. 1 жаштан ашканда 1,5 жаш болуп калган. 1,5 жаш болбой ак кой, 1 жаш 3-4 айлык болуп калган. Биздин жайдары бир 5 жаш букадай эле салмагы көрүнүшүк бар экен. Салмагы азыр бир 300 килограммга жакын эти бар. Эң кызыгы бул малдын арасында жүргөн аңгус экен да булчу? Малдын арасында жүргөн булар. Бул алиги ап кирип багылган болсо, бул дальше больше болуп кетет окшойт да, чата? Ооба. Дагы чоңойот. 500-600 килограммга чейин чоңой эт берет да. Азыр жаш өсө турган малдар да. Элге азыр кайсы бирин алган оң? Мына кичине торпок алган оңбу же кунажынбы же балалуу уйду сунуштайбыз бака? Бул погодасы биздики менен бирдей эле жерден кетип атат да. Атак бизге көнө бериш керек. Эгерде салкын жерден кетип атканда кыйналат эле. Азыр биз менен бирдей эле погода 40-45 градус. Краснодардан кетип атат булар. Даже бизден эле ысык болуш керек ал жактар. Анан Краснодардан сиз жанагы сарайым бар сатылат деп калдыңыз ака. Жок, ал Краснодарда эмес. Каерде? Алтайский крайда. Алтайский край бизге канча сатык жол Кыргызстанга? Кыргызстанга 1400 километр. Жеңил машинада 15-16 саатта жетип барасың да. Канча гектар жер, канча сарай менен сатылдат? 300 гектар жайыты бар. 300 гектар жайыты бар. 200-150 малга ылайык сарай бар, үйү бар, жашай турган. Полный эле шарты бар да. Если жакшы баага чыкса, кызыккандар болсо сатып беребиз. Өз негизи өзүбүз мал алабыз, аз бара албай атабыз ал жака. Кароосуз эле турат. Жарактуулугу жакшы эле мындай? Технический жанагылар. Жарактуулугу полный, жакшы, сразу эле барып жашай турган. Мал сай турган аппараттар бар, дойкалары. Охлажденный сүт сактай турган аппараты бар, 2 тонналык. Ал өзү 700-800 миң турат. Ошолор полный кошо ичинде. Если баасы тура келсе сатып беребиз. Жакшы экен. Мына аралап бир көргөзүп коелук элек мына. Кичинекей торпоктор турат. Булар канча торпок экен ака? Муналар 2 ай болуп калган. Мына кичине торпоктор. Даже 2 айдан эле өтсө керек ошол. Мына азыр акыркы барганычы. Муналар жаңы туулган, эми муналар 3-4 айдан кийин резко чоңоюп кетеби? Кандай болот булар? Аңгустар менин билишимче кичинесинде слабыйраак болот экен чоңоюлушу. 5-6 айдан кийин өсүш жакшы болот экен. Булар сүткө кандай экен ака? Булар сүт бербейт. Сүт аз да? Булар да ошо баласы эле эң жүрөт да. Дадыл болот экен, бирок көз тийбесин. Кысаң ушул
Сандан сапатка деп ушул аңгустан кылыш керек экен да. Аңгус жакшы экен да, бардык малга караганда өсүшү килограмм вес күнүнө кошушу жакшыраак болот экен. Азыр эт багытынан спрос аябай көп, бизди Кыргызстанда ham көрүп атасыз азыр. Эттерден кымбаттап, веске алтабы көбүнчө башкаса да. Ошондой болуп атат экен, веске алып атат экен. Мына туугандар, балабусу дагы бар, кысыры дагы бар, жалгыз жакам алып ала бересиздер. Торпоктордун өсүшү кандай болот эми жакасы? Жакшы чоңоёбу? Торпокторду жакшы караса чоңойот, жакшы карабаса чоңойбойт. Бериш керек а булар? Мунулар чоңоюп калган торпоктор, булар уже проблемасы жок. Жемди эле жейт. Азыр Ошону ургачысынан алып туруп жасалма жанагылар менен уруктандырып көбөйтүп алсадан болчудай эле экен, а? болот. Анда дагы качествосы жакшыраак болот да, жасалма уруктандырса. Бизге жайдары чөптөрдү жей береби ака, же кандай? Же толку силос жеш керек бул? Жок, булардын наоборот жейиши жакшы болот, жей берет. Жүрүңүздөр, мындай көргөзөлү келек алдынан. Ошону менен коштошолук ака. Но былтыркы 1 жашар 1 жашар ургач торпогу мына 1 жаш болуп калган. Урукка да алып пайдаланса болот экен, значит, да? Болот, Тандап аласыздар, туугандар. Мен мына акабыздын номерин коюп койдум. Мына Россиядан алып кетем дегендерге да жардам беребизби ака? Жардам беребиз. Россиядан алып кетебиз дегендерге документ жасаган адамдар бар. Таныстар. Документин сүйлөшүп беребиз. Машиналар табып беребиз, машиналар бар. Любой жактан жардам беребиз, алабыз десе. Сөздү кошпой койду, туугандар. Лайктан басып, каналга катталып, ошол агабыз менен байланышып тура бересиздер. 1-2 күнүн ичинде Кыргызстанга барып калат буйруса, аманчта жолугалык. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум туугандар. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орунду Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.